Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allah Taala'nın jardamı menen İbn Qayyim rahimahullah'nın Dart jana Dawa деген китебин улантабыз. Бөлүмдө Allah Taala'нын ырайымынан айдалган, мындай чыкканда каргышка калган, ачуусуна карына тие турган айрым амалдар, айрым кадамдар. Мына ушул нерседе кайсы бир адам жүргөн болсо, кайтыш керек. Ал нерсени улантып жүрө турган болсо, Аллахтан алыстагандан алыстап, Аллахтын карына дуушар болуп өтүп кетүү коркунучу чоң. Мына ошондой күнүлөрдү адам билиш керек, максаты сак болуш үчүн. Жана ошондой эле Аллах Тааламдын ырайымынан алыстоо дагы бир кадамдардан бул жер бетинде бузукулук кылып, тууган уругу менен кол үзүп салган адам дейт. Дагы эстете кетейин, туугандар, лаанат деген кээ бир адамдар ушундай ката түшүнүк бар экен, бир адам лаанатка түшүп калса, ал өмүрү кайта албайт, өмүрү оңоло албайт деген. Ал туура эмес түшүнүк. Бирөөнүн алаты мага тийип калыптыр, ошон үчүн мен оңоло албайм дегендей түшүнүк бар экен. Мунун баары жин шайтандардын азгырыктары. Бирөө мени каргап салыптыр, же мени каргап салды эле деп ошонун каргаган сөзүнөн да коркуп, үркүп жашагандар бар экен. Бардыгы туура эмес түшүнүк. Эгер бир адам акысыз эле, өзүнүн тили заар, оозун ак ит кирип көк ит чыккан адамдар бар да. Эки сөзүн бири сөгүнүп, оозунан жаман сөз менен каргай берет. Алардын каргышы тийбейт. Ал эми каргыш деген адам каргабаса деле, ал адамга зулум кылган адам, зыян берген адам унчукпаса деле каргыш тиет. Ошону туура түшүнүш керек. Ал эми миң каргаса деле ал оозунан кандай сөз сүйлөп, лаанаттын түрүн айтса дагы сага тийбейт. Эгерде ал өзү зулум кылып, өзү тилин контролдо албай сүйлөй берген болсо. Маселе бирде сөздө эмес, маселе бирде адамдын акысында. Зулум барбы, адилеттүүлүкпү, мамилеби, ошого каралып, адамдын убалы, анан каргышы, зыяны тиет да. Ошону туура түшүнүш керек. Анан жанагы каргыш тийип калыптыр, анан мага мен бул жолдон чыга албайм, кете албайм, айыга албайм, оңоло албайм деп бир шылтоо кылгандар бар экен да. Мен жакшы жолго түшө албай атам, себеби мени бирөө каргап салыптыр. Мен оңоло албай атам, себеби мен каргышка түшүп калдым деп. Бул өзүн өзү алдоо, бул шайтандын васвасы. Балким адам кайсы бир күнөөдө Аллахтын лаанаты жай турган, каргышы түшө турган, кары түшө турган амалды билип калса, ошол амалдан тоогул эле кайтсын. Болду маселе. Себеби дегенде лаанат деген эмне дегенде Алла Тааламдын ырайымынан айдалуу деген сөз. Алла Тааламдын ачуусун карына түшүү деген сөз. Ошондой эле Ибн Qayyim рахимахуллах бул жерде эмне дейт? Кимде ким жер бетинде бузукулукту таркатып жүргөн болсо, жана тууган уругу менен жакын адамдар менен колду үзүп салса, жана Аллахка жана Аллахтын элчисине аза жеткирген, зыян жеткирген адамга болот дейт. Эми бир адам бузукулук кылса, өзү керт башына тиет. Бирок бузукулукту таркаткандар бар жер бетинде. Алла сактасын. Мына ушулардын өкүмү өтө күчтүү, коркунучтуу. Күнөө сыртка чыгып кеткенде зыяны бардыгына тиет деген ушул. Мына ушуларды дагы Аллах Таалам лаанаттаган. Фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил ард ва туқаттиу архамакум. Мына силер ушинтип кутуруп, баш тартып, тоң моюндук кылып, жер бетинде бузукулук кылып, жана бир туугандарыңар менен, жакындарың менен кол үздүңөр дейт. Кээ бир адамдар ушундай бузукулукка кирип кеткенде, жана көзүн май басып деп коет, же балким байлыкка ошону көтөрө албай, адамдарды теңине албай, көзүнө ийилбей, өзүнүн жакын киндиктеш туугандарын же жакын туугандарынан кол үзүп салган адамдар бар. Бузукулук да таркатат, анан бузукулук таркагандан кийин тууган уругунан да кол үзүп салат. Ушуларды улаика алладина лаанахумуллах. Аллах Таала мындайларды лаанаттаган дейт. Мындай чыкканда өз ырайымынан айдаган деген сөз. Инналладина юдуна Аллаха ва расулаху лаанахумуллаху фид дунья вал ахира. Жана ушундайлар бар, Аллахка жана Аллахтын элчисине аза жеткиргендер. Аларды да Аллах Таалам бул дүйнөдө да, акыретте дагы лаанаттаган дейт. Анан муфассирлер тафсиринде
айтышат. Аллахка жана Аллахтын элчисине аза жеткиргендер кимдер булар десе, булар Аллахтын буйругун аткарбаган, тыйгандан тыйылбаган, бузук ишти таркаткан, Аллахтын элчисине пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы амалдар жасап, бидат иштерди кылгандар деп айтышат. Жер бетинде акысыз бузукулук иштерди, туура эмес иштерди таркатып жүргөн адамдар дейт. Ушулардын бардыгын Аллах Таалам өз ырайымынан айдап лаанаттаган дейт. Алла сактасын. Мына ушул ар бир бидат нерсе бул пайгамбар алейхиссалату вассаламга зыян жеткирүү. Ар бир Аллах Таалам буйругуна каршы амалдарды кылуу бул Аллах Тааламга аза жеткирүү. Албетте Аллах Таалам бизден зыян көрбөйт, бирок Аллах Тааламга биздин мындай амалдарыбыз жагымсыз. Себеби Аллахтын каарын алып келе турган амалды жасап аткан болобуз. Аллахтын ачуусун алып келе турган кадамдар жасаган болобуз. Себеби Аллах Таалам ушундай ырайымдуу, мээримдүү, кулу оңолсо экен, жакшылык амалда жүрсө экен, бактылуу болсо экен деген Аллахтын гыйрасы бар. Күнөөгө болгон кызганычы бар. Кулун куруп кетишин каалабайт Алла Таала. Жана ошондой эле лаанатка түшө тургандардын бир топу адамдар, булар Аллах Таалам түшүргөн өкүмдү, Аллах Таалам түшүргөн хидаяттарды, баяндарды, адамдардын бул дүйнөдө акыретте бактылуу жашайт вахийлер түшкөн. Куран, сүннөт, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистери, Аллах Таалам сөздөрү Куран. Мына ушуну дагы жашырган адамдарды дагы эмне кылган? Лаанаттаган. Же ушул маалыматтарды жашырып элге айтпай койгондур. Бакара сүрөсүнүн 159-аятында Аллах Таалам айтат: "Инналлазина яктумуна ма анзална минал байинати вал худа мин баъди ма байяннаху лин-нас фил китаби улайка ял'анухумуллах ва ял'анухумул ла'инун." Ушундайлар бар. Алар Аллах түшүргөн баяндарды, аят хадистерди, хидаяттарды, биз түшүрүп койгон аят хадистерди, ушу баяндарды жашыргандар бар дейт. Ал нерселерди биз баяндап, жеткирип, түшүндүрүп койгондон кийин дагы эмне кылат? Ошол нерсени билген илим ээлери жеткирбейт, балким жашырып койгон. Ушуларды Аллах Таалам жана башка дагы лаанатталуучулар лаанат кылышкан дейт. Эмнеге? Маалыматты жашырып койгон үчүн. Яһудтар мына ушул нерсе менен белгилүү болгон мурунку коомдордо. Аллахтан түшкөн вахийни, аяттарды, пайгамбардан келген хадистерди өздөрүнүн напсисине, өздөрүнүн жашоосуна ыңгайсыз келген учурда элге айтпай жашырып коюшкан. Же айрымдары такыр эле бузулуп кетип, моюнуна келген аманатты жеткирбей койгон. Мына ошонун артынан канча дегенин бузукулуктар таркаган. Бул дагы чоң лаанатка түшүш. Адам билген маалыматын жашырып коюу. Бул эң чоң жакшылык тууганда Аллах Тааламдан келген хидаятты, бул аятты, хадисти билген нерсени жакын тууганың менен бөлүшүү. Бул акча бергенден дагы чоң, кайрымдуулук жасагандан дагы чоң жакшылык. Себеби бунун менен адамды жалгандан чындыкка, адашуудан акыйкатка, тозоктон бейишке жетелеп атасың. Караңгылыктан жарыкка, бактысыздыктан бактылуу. Кичине эле материалдык жардам берип койсо адамдардын көзүнө кандай чоң көрүнөт. Ал эми адашып жүргөн адамды туура жолуна, намаз окуган адамды намаз окуп калышына, бузукулук жолдо жүргөн адамдын туура жолго жүрүп калышына себепкер болуп калуу улуу сооп. Ошол адам өлгөнчө ошол амал, кайсы жакшы амалга себепкер болуп калсаңыз, ошол сообу кем эместен сизге да келе берет. Бул үммөттүн жакшылыгы ушуда. Алла Таалам бул үммөттү ушул иман келтирип пайгамбар алейхиссалату вассалам элчигенден кийин келе көзгө басар амалы жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Хайриятул умма деп үммөттүн көзгө басар эң жакшы амалдарын бири ушул. Керек болсо бул жакшылыкка чакырууну эмне парз кылган. Бирок ал эмне илим негизинде болуш керек. Билбей эле эмес, илим негизинде. Билген адамдар билген илимин жашырбастан элге бөлүшүш керек. Эгерде жашырып кое турган болсо, анда Алла сактасын, лаанаттоочулардын лаанатына жана Алла Таалам аларды лаанаттайт деп келген. Жана бейгапар жашап жаткан момун аялдарды зынага же бузукулукка же сойкулукка айыптагандар. Эч кандай далили жок.
тынч жүргөн, үй бүлөнү тынч жашап жаткан адамдарды кайсы бир шек менен эле оозун агытып сүйлөгөн адамдар бар. Анын этеги суюк, ал деген сойку, ал деген бузуку, ал деген мындай деген сөздөрдү сүйлөйт. Бирок далилин алып келсе далил жок. Ушундай дешет, же ушундайды уктум, же мындай тигиндей деген сөз. Далили жокпу, анда айтпаш керек. Күбөнү алып келип бербесе, ал адам өзү пасык болот. Но ушулдай далили жок билбей туруп, курдоомат менен бейгапар тынч жашап аткан момун аялдарды айыптагандар бул дүйнөдө жана акыретте лаанатталган. Кээде ушунтип адамдар ал деген бузуку, ал деген бирөөлөр менен жүрөт, ушундай бир аз никес кадамдарга барат, ана мындай деген сөздөрдү жеңил сүйлөп койгон адамдар бар экен. Ушул бейгапар тынч эч нерсе менен иши жок, өзүнүн жашоосу менен жашап аткан адамдарды айыптап, курдооматка жыгып, бузукулукка айыптоо, ошентип сүйлөп коюу, Кудай сактасын, адамдын өз башына алып келе турган лаанаттуу нерсе. Бирөөндөгү жок нерсени айыптап, ошого жабыштырып салдың, ошол башыңа келмейчи өлбөйсүң. Бул Аллах Таалам жазып койгон эреже. Ушуну эстеп калайлы. Эч жокта тынч эле тилди бирөөнү агытып коюп, жамандап коюп, тынч жашап жүрө берем деп ойлобош керек. Ал өз башыңа келет, ошол менен сыналасың. Адамдын оозунан чыккан бале сөз өзү сыналмайынча өлбөйт. Бирөөнү шерменде кылам деп, ал кылбаган нерсени кылып, айыптап, жамандап коюп, тынч жашайм деген адам адашат. Тынч жашай албайт, ошол нерсе башына келмейинче. Мына бул тарыхта кайталанып келген канча деген адамдар мен ушинтип айыптадым эле, өзүм ошол нерсе менен сыналдым деген көп деген окуялар болуп келген. Эч убакта жыргап кеткен эмес. Айрыкча кээ бир аялдар, аял эркектин ортосунда бири-бири менен ушуп кеткен кезде ал кылбаган нерсени кылды деп, же күйөөсү аялын зынага айыптап, кээде аялы күйөөсүн айыптап, экөөнүн тең далили жок, ушундай болуш керек, мындай бир каттарынан байкадым, же бирдеке деп мындай божомол сөз менен деле таштап кое берет. Зынага айыптайт. Ошондой нерселерден оолак болуш керек. Так далилиң ачык нерсең болмойча. Аны элестеткиле, айыл жашап жөн эле мындай бир адамдарды сөздү кыргытып коюп, ушундай ана мындай жүргөн, анан ушундай эле болуш керек деп калат келер. 4 күбөнү алып келип алса, исламда жазасы бар, балак чабылат ага. Анан ал адамды басык деген ат койгуп даражага түшөт. Күбөлүгү да өтпөйт. Ошондой 4 күбөңү алып келсең, сен айткан сөз менен. Эгерде ошону зынага айыптай турган болсоң. Жана ошондой эле лаанатка калган кайсы бир адам капырдын жолу мусулман момундун жолунан жакшыраак, артыгыраак деп эсептеген болсо. Бизде кээ бирлер Кыргызстан эгемендүүлүк алып, альхамдулилля, мечиттер курулуп, мусулмандардын саны көбөйүп, канча деген намаз окугандар көбөйдү. Мына жакшылык орноп, тынчтык орноп, Советтер Союзунан бөлүнүп, кандай жакшылык, дин эркин. Ушундай болсо да айрым сөздөр адамдар орустар менен жашаган жакшы болчу. Же батыш эле жакшы, мына капырлардын жашоосу мага жагат да деп ушул эңсеген адамдар бар. Ушул Европада, Америкада жүрүп өлсөм, же ушулардын жашоосу керемет, япондордун, же европалыктардын, же америкалыктардын, же орустардын, ушулардын мага маданияты жагат, же жүрүм турумдары жагат, ушулардын адаттары жагат, ушулардын жолу образы, жашоо образы мага жагат деп эңсегендер, Кудай сактасын, өзүндөгү болгон улуу неамат, улуу бактылуулук, улуу ыйманын, жакшылыгын көрө албаган адамдар. Же бул адам түшүнбөйт, же жүрөктө оору бар. Өзүндөгү жакшылык, ыймандын даамын сезбеген адамдар. Кантип мусулман момун адам капырчылыктын жолун жакшы көрөт? Кантип ошолордун адатын, жашоо образын өйдөрөөк көрөт мусулмандын жолунан? Силер ушундай адамдарды көргөнсүңөр дейт. Алар тогутка жана сыйкырчылыкка, бүү бакчылыкка, шайтандын жолуна ыйман келтиришет. Анан ушу менен эле чектелбестен алар капыр болгон адамдарга барып айтышат да. Капыр болгон адамдардын жолу ыймандуу адамдардын жолунан жакшыраак деп ойлошот. Же болбосо айтышат ушундай. Мындайларды Аллах Таалам лаанаттаган дейт. Аллах Таалам кимди лаанаттап койгон болсо, ага эч кандай жардамчы жок дейт. Минтип эле айтса, капырлардын жашоосу, капырлардын жолу
мусулмандардын жолунан артыгыраак же мусулмандардын хидаятынан жакшыраак мусулман өлкөдө жашап туруп капырларды мактап эңсеп жашагандар бар. Ошо капыр болгум келет деп айткан эле сөз калды болду. Калган сөздөрү окшош да. Капыр болгум келет деп эле айтпайт, бирок калган образ жизни ошолорду эңсеп, ошолордо жүрүүнү каалагандар бар. Мисалы Советтер Союзунда бул жак мындай болчу, адамдар тегиз жашачы мындай деп тарых катары айта берсин, аны эч ким тыйбайт. Мындай болуптур, тигиндей болуптур деп статистикаларды айтат, тарых катары айтат. Азыркы жашоодон ал кезде мондайлар жакшыраак болчу, же булдай деп салыштырып кээ бир турмуштук нерсени айтып. Бирок ошондой жашоого, атеизм жашоого, Кудай жок деп мектептерде окуткан, ошону эңсөөгө, мечиттер болбогон заманда, маймылдан жаралганбыз, Кудай жок, 1-2-3, Ленин берген күч деген заманды жашагай турган заманды самаган адам бул эмне калып атат? Адам бактысы үчүн эң чоң жакшылык да бул. Динди билүү. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды таануу, ыйманда өтүп кетүү бул дүйнөдө. Балким ошол караңгы доордо, коммунизмби, атеизмби, Кудай жок деп жашаган заманда аларга дават жетпесе, илим жетпесе, тыйылган болсо, камалып кеткен, жок болуп кеткен, ал Кудайдын алдында үзүрү бар чыгар. Алла таалам өзү аны эсеп кысап кылып алат. Бизчи бизге кайсы үзүрү бар? Бүт эмне окуйм десең бүгүнкү күндө маалыматтар алдыңда төгүлүп жатат. Интернет ачсаң сабактар толуп жатат. Аалымдар толуп жатат. Араб тилде окуп, Куран түшүнүп алам десеңиз, 1-2 айда Куранды окуп ала турган мүмкүнчүлүк бар. Илгерки заманда жөн эле daaratка окшоштуруп, daarat алган адам камалып кеткен экен. Кантип алар менен биздин сурак бирдей болсун? Адамдын башына канчалык жакшылык келген сайын ошончолук сурак көп боло берет. Кедей менен бай бирдей суралбайт. Ал күндө силер ар бириңер башыңарга конгон неаматтарга, жакшылыктарга сөзсүз сураласыңар дейт. Анан азыр токчулук, тынччылык заманда илим албаган, убактын туура колдонбогон, намаз окубаган, жашоосунан өмүрүнөн пайдаланбаган адам менен кыйынчылыкта жашаган заман, диним деп соттолуп кеткен, намаз окуйм деп соттолуп кеткен, тыйылган адамдар сурак бирдей болмок беле. Алла сактасын. Ошон үчүн туугандар өзүбүз ушул Аллах берип койгон тынчтыкты, Аллах берип койгон эгемендүүлүк, мына ушундай жакшылыкта жашап атабыз. Ушуну барктап, шүгүр кылып, баалап, мүмкүнчүлүгүбүздөн пайдаланып, колдонуп калышыбыз керек. Ошон үчүн адам баласы 2 жолу өмүрүнөн суралат. Жалпы өмүрүнөн 1, анан жаштыгынан 1. Өкүнүп калуучулардан болуп калбайлы. Андан кийин жана ошондой эле дагы бир Аллах Тааланын элчиси лаанаттаган, ал жанагы эркек аялдын кийимин кийген. Ал эми аял болсо эркектин кийимин кийген. Ушулар дагы Аллах Тааланын лаанатында. Аялдар шымдарды кийип алган болсо, эркектер жана аялдарга окшоштуруп кийингендер бар. Кээде ошолорду туурап, ошолордун эркекке аялдын образы, анан аялга эркектин күнүмдүк адаты кийип жүргөндөр. Мына ошого алмаштырып алгандар бар. Аялды көрүп эркекпи дейсиң, эркекти көрүп аялбы дейсиң. Ушул абалдагы эмне? Окшоштук. Ал лаанатталган болуп саналат. Эркек аялга окшошуп кийинген болсо, аял эркекке окшошуп кийинген болсо. Алла сактасын. Сөзүндө, кийиминде, жүрүм турумунда аял эркекке окшошпош керек, эркек аялга окшошпош керек. Пара алганды дагы, пара бергенди дагы, анан пара алууга, берүүгө ортого кызматташууга мүмкүнчүлүк жарата турган посредникти дагы Алла Таалам лаанаттаган. Ушундайлар бар экен. Мисалы, бир адам өкмөттө иштейт, анан экинчи адам ишти бүтүргүзү келип атат, пара бергизи келип атат да, параны тигинин колуна түз бере албайт. Анан ортодо бир посредниктер бар экен да, шудуңдап жүрүшөт экен. Мен аны менен связым бар дейт да. Бир жардам берип койгон, бир кезде тааныш болуп калган, анан кызмат корноп калганда эле чөйлөрдө болуп пайда болуп калат аларчы. Кызматтан кеткенде алар жок болуп кетет. Кызматта жүргөн кезде анан ошол менен байланышып, связь кылып, анан жана чоңго биякта адамдарга жарый кылат. Кимдердин буга ишиңер бар болсо, мага кайрылып эле. Мен бүтүрүп берем дейт. Связым өтө күчтүү дейт. Анан жанагы адамдар ишин бүтүрүшүн параны ким көрөт? Жана ортомчу көрөт да. Керек болсо ортомчу кээде өкмөттө иштеген адам менен келишип алат экен. Сен ишти ортого киргизип бүтүрөр, тиги аппактай көрүнөт да, эч кандай таза иштин бүтүргөндөй болот.
Акчаны ага берген жок, жана ортомчуга бердим деп ойлойт. Ортомчу тиги менен да бөлүшөт да. Аны билбейт. Ушундай жол илгери эле болуп келген, дагы деле ошол пара менен жашаган же параны колдонгондор ушундай ыкманды колдонушат. Ошону ура ич деп коет ортомчу. Ортомчусу дагы шудуңдаган, ал дагы лаанат да, берген дагы алган да. Бир кызматка жетиш үчүн, же болбосо бир ишин бүтүрүп алыш үчүн акча берүү. Ошону пара деп коет. Кайсы бир адам айлыкта иштеп атабы, ошол айлык менен чектелиш керек. Эгерде айлыгым аз, мен мындай ошон үчүн пара алам десе, анда кетиш керек ал жумуштан. Ал айлыкка канааттанбаган адам кетсин ал жумуштан. Нурасы иштеп атабы, анда ошо айлыгы менен иштесин. Анан айлыктын үстүнөн дагы акча алып, бирөөлөрдөн ишин бүтүрүш үчүн ортомчулар даярдап коюу, жеген оокаты да карам, Аллахтын каргышында жүргөн болот. Азыр кээ бир мамлекетте иштеген адамдар антип элге айта албайт дейт. Мынтип түз эле мага взятка берди, пара берди айта албайт. Бирок алар жана ортомчулар даярдап коет дейт. Эгер бир ишиңерди бүтүрүш үчүн мен силерге ортомчу болуп берем, мындай, сен мага бир аз акча беришиң керек. Мына жанагы жогоруда айткандай эле ушу келишип алат экен. Жанагы посредник менен взятканы экиге бөлүшүп алабыз. Сен ушундай адамдарды акырын алып келе бер, ишти бүтүртө бер, акчаларды чогурту бер. Анан кийин акыры экөөбүз бөлүшүп алабыз дейт. Ошо ортомчулукта жүргөн дагы лаанатталган. Бул максаты эмне десе, ошол пара деген сөздөн качыш үчүн, пара алды, взятка кылды деген. Түз мен колума алган жокмун да депчи. Ал ортомчу адам алды да. А мен түз эле ишин бүтүрүп бердим да. Деп айлакерликтин жолу дейт. Бул мынтип коет экен, бул менин мээнетим, мен ортомчулук болгондугум, ошолорго жолуктургандыгым, өзү кире албайт эле, жолуга албайт эле. Ошого мен жөн эле өз мээнетимди алдым, связь кылып берген үчүн деп. Ал оюнда эмне дейт? Муну таза мээнетим деп ойлойт экен. Эч кандай бул жерде пара жок деп ойлойт экен. Чоң зулум дейт. Чоң зулум, келишип алган акчаны иш бүткөндө анан бөлүшүп алат. Ким менен? Тиги иштеп аткан адам менен. Жана ушундай дагы бир нече бөлүмдөр бар. Ошону мусулман адам үйрөнүп алыш керек. Кайсы иште Аллахтын лаанаты жаган, каргышы кары түшкөн же пайгамбар каргаган, ошол иштерден адам оолак болуш керек. Эмнеге? Себеби ал чоң күнөө. Ал чоң күнөө менен өтүп кетүү, ага намаз окуп коюу, же орозо тутуп коюу, же умрага барып коюу, же ажылык кылып коюу, же болбосо 5 мал намаз окуп коюу жетпейт ал. Ушуну жакшы түшүнөлү. Намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозо күнөө кечилет деген ал кичинекей күнөөлөргө айтылат. А чоң күнөөлөргө хадистин уланысы дейт, чоң күнөөлөрдөн сак болсо деп. А чоң күнөөлөрдү кыла алган адам ага тобо керек. Тобо деген ошол тобонун шартын алып келиш керек. Аны ташташ керек, улантпаш керек, кайгырыш керек, өкүнүш керек, ихлас менен ташташ керек, бирөөлөрдөн коркуп эмес. Шуруттарын алып келиш керек. Белин бекем байлап, кайрадан жакшы жолго түшүүгө умтулуш керек. Ага кайтып барбайм деп. Мына ошон үчүн алымдар чоң күнөөлөр деген китептерди жазып келген. Ошо адамдар айырмаласын деп, алданып калбасын. Чоң күнөөнү деле астагфирулла деп коюп жүрө бербесин деп атат. Кээ бир адамдар адашат да, бул намаз окуп койсом деле чоң күнөөнү кылам, аз 5-имге чейин могу күнөөнү кылам, анан 5-имде кечирилет, ар асыр дагы бир күнөө кылсам кечирилет. Кичинекей күнөөлөргө, чоң күнөөлөрдү кантип айырмалайбыз? Чоң күнөөлөрдү Аллахтын, пайгамбардын каргышы деп келсе хадистерде чоң күнөө экенин билебиз. Аллахтын каары, ачуусу деп келсе билебиз чоң күнөө экенин. Ага тозокто ошондой коркунучтуу жагдайлар айтылган болсо, ал чоң күнөө экенин билет. Ага ачык тобо керек. Ошол тобо кылбай өтүп кете турган болсо, чоң күнөөгө Кудай сактасын тозокко кирип чыгат адам. Ширктеги капырчылыктай түбөлүк калбайт, бирок күнөөнүн көлөмүндөй азап тартат. Же кабыр азабында, же тозок азабында. Алла сактасын. Мына ошого түшүп калбаш үчүн адам тобо кылыш керек. Чоң күнөөлөрдүн балелеринен. Кайсыл адам тобо кылбай жүрө турган болсо, Аллахтын элчисинин дуасынан кур калат. Жана ошондой эле периштелердин дуасынан кур калат. Эмнеге? Себеби Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып кеткен. Жана ошондой эле момундардын да дуасы бар. Аллах момундардын күнөөсүн кечир, момун аялдардын күнөөсүн кечир. Жана ошондой эле периштелердин дагы дуалары бар. Күндө дуа кылып турат. Ошол тободо жүргөн, истигфарда жүргөн, жакшы жолдо жүргөн, күнөөлөрдү таштап жүргөн, өзүнүн нафси менен күрөшүп жүргөн адамдарга периштелердин жер бетинде да, асманда да дуалары бар. Бул Гафир сүрөсүндө келген. 7-9 аятында. Алар ыйман келтиришет, Аллах Тааламды мактап даңкташат жана ыйман келтирген адамдарга истигфар кылып турушат деген. Оястагфируна лилладина аману, ыйман келтиргендерге ушундай деп истигфар келтирет. Истигфар келтирүү деген
О Аллахым ушул адамдардын күнөөсүн кечире көрчү деген сөз. Элестетиңиз, ошол кечире көрчү деген адамдардын тобуна кирбей калат да бир адам. Эмнеге? Ошол чоң күнөөдө улантып жүргендиктен. Тобо кылбаган адамдарга аларга береке жабайт, аларга дуа тийбейт. Кандай кургалуу туугандар, элестетип көрүңүздөр. Күндө кылып аткан жакшы бата, тилек, истигфар тиленип аткан адамдар бар. Ошол категорияга, ошол топко адам кирбей калып аткан болсо, ушул күнөөнүн айынан, чоң күнөөнүн айынан, тобо кылбагандыгынан эмне деп дуа кылат дейт? Роббана васиат кулле шейин рахматан ва илма. О Робби, сенин ырайымың, илимиң бүт нерсени камтыган. О Аллахым, ушундай ыйман келтирген, тобо кылган адамдарды, жиберген пайгамбарыңдын жолун ээрчиген адамдарды тозок азабынан сактай көрчү деп дуа кылат дейт. О Роббим, аларды сен өзүң убада кылган бейишиңе киргизе көр. Аларды күнөөлөрдөн, жаман нерселерден сактай көр. Кимди сен жаман нерселерден сактаган болсоң, анда сен ырайымың төктүң деп эмне кылат экен? Периштелер тобо кылган пайгамбар алейхиссалату вассалам жолуна ээрчиген, ыйманда жүргөн адамдарга күндө дуа кылып турат. Бул дуа кабыл болгон дуа дейт. Таң калыш, мисалы биз канча дуа кылабыз билбейбиз да, кайсы кабыл болот, кайсы кабыл болбой калды. Бул периштелердин дуасын Алла Таалам сөз кабыл кылат. Ошол кабыл болуп аткан дуалардын катарына кирбей калган адамдар бар. Жана лаанатталган адамдар кирбейт, мисалы. Тободо жүрбөгөн адамдар кирбейт. Буга чейин канча күнөөлөрдү эскердик го. Тобо кылбай, кайтпай ошону улантып жүргөн адамдар, чоң күнөөдө жүргөн адамдар, алар кирбейт. Кур калган адамдар. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дуасынан дагы, периштелердин дуасынан дагы, момундардын дуасынан дагы кур калган адамдар. Насиби жок адамдар. Аларды Аллахым ушул күнөөлөрдөн сактагын дейт. Кимди күнөөлөрдөн сактаган болсоң, анда сен ага жакшылыгыңды мол кылып берип, ырайым төктүң дейт. Кимди ким күнөөлөрүн таштабай улантып кете берген адамга периштелердин дуасына кирбейт дейт. Бул жөнөкөй нерсе эмес да туугандар. Бул чоң күнөө деген жөнөкөй нерсе эмес же, ошон үчүн жеңил карабаш керек. Мына адам өзүнө өзү канча деген балелерди кептелип, канча деген жакшылыктардан кур калат. Анан жалап кылып жүрөт бүгүнгүдө. Ой, мынча деле акча табам, береке жок. Элден көп акча табам, айлыгым деле мындай. Эч нерсе жок. Убактыман береке жок, тапкан ырыскыман береке жок. Анан Кудай сактасын, кийин картайса да берекеси жок. Алжыган чал, алжыган бир кемпир болот. Же үйүнө дагы берекеси жок, же балдарына берекеси жок, же жашаган жашоосунан берекеси жок. Ошонун баардыгы күнүмдүк өмүрүндө сүрүп аткан өмүрүндө адам ар бирөө караш керек. Кайсы нерседен мен арылбай атам? Тилимди сактап атамбы? Ушак, күнөө, калп жалган нерселерден. Амалдарын карасын. Чоңүлөр дагы да улантып жүргөн жокпу? Каяктан менин берекем качып атат? Аллах берген береке. Болду, ушу күнөөлөр эле адамды жок кылат, жайлайт. Күнөөлөр ушул жүрөгүн мерез кылат. Берекени качырат. Анан адам кайдыгеликтен ысырап, шалдырап жашап калат. Эч нерсе көзүнө көрүнбөй калат. Орто жашаган адам деле, азыр мына картайган адам деле кыларга иш таппай калат, Кудай сактасын. Себеби береке жок ал адамда. Мээси чачыраган, жүрөгү чачыраган, ою чачыраган, эмне менен алек болуп, эмне кылып жүрүштү да билбей калган адамдар болот. Ошон үчүн көп Аллах Тааламдан дуа кылып суранайлы туугандар. Аллах мени берекелүү кыл. Өзүңдүн жакшылык иштериңе мени колдоно көр. Башка адамдардын бактысына мени себепкер кыл. Ушул диниңде, жолуңда мени шарапаттуу кыла көр. Адам убактын туура нерсе менен пайдаланбаса, жалган нерсе менен өтөт. Адам убактын өмүрүн туурап өзүнүн пайдасына колдонбосо, өзүнүн зыянына өтөт. Жөн эле убакыт өтөрбөйт. Же адамдын пайдасына өтөт, же зыянына өтөт. Айрыкча азыркы заманда ушундай фитна таркалып аткан, бузукулук таркалып аткан, азгырыктын жолдору көп. Өзүстү жакшылап, жакшы чөйрөдөгү адамдар менен жүрүп, жакшы адамдар менен баарлашып, Куранга окуп, хадистерди окуп, илим алып, убактыбызды туура пайдаланбасак, бат эле. Шейх Солих Фаузан биякта бир сөзүндө айтат, ошол 24 саат мурунку заманда колдонгон адамдар дагы деле 24 саат дейт. Алардын убакыттары кандай берекелүү болгон, биздин убакыттарды карайлы. Жума келип калдыбы деп билбей калат кээ мусулмандар. Кече эле окудум эле го жуманы деп. Эмнеге? Себеби бизде азыр алаксыткан, азгырган нерселер аябай көп. Мурунку кезде көңүлүн ачайын, же болбосо бир убактымды өткөрөйүн, убактымды өлтүрөйүн дегенге көчөгө чыгып, адам издеп, анан жолугу ошо менен чер жазып, ошенткен болсо азыркы күндө мына үйүндө отуруп алып эле ааламды сызып жүрө берет. Кичинекей жана телефон берип койсоң эле болду. Эч кимдин кереги жок ага. Балдарыбыз дагы, орто жашагандары да, чалдарына чейин бири-бири менен сүйлөшкүздөр келбейт. Мына ошондой азгырык заманда жашап атабыз. Ошого колдон келишинче аракет кылалы. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.